Ассаламу алейкум. Эгерде сиздин уйкуңуз начар болуп жаткан болсо же таптак уруктай албай жаткан болсоңуз, D витаминин ичип көрүңүз. Анткени бул витаминдин биздин организмибизге тийгизген оң таасирлери өтө көп. Ошо катары уйкуңузду деле калыбына келтирип коюусу толук ыктымал. Андыктан бир капсула D витаминин кечкурун укташыңызга 1 саат калганда, мисалы саат 10 же 10:30 ичип жатсаңыз жакшы болот. Натыйжаны бир жумада жакшыраак сезип баштайсыз. Эгерде ага эч кандай оң таасир этпеген шартта деле бул витаминден эч кандай зыян көрбөйсүз. Өдөдө айтып өткөнүмдөй, бул витаминдин биздин организмибизге тийгизген оң таасирлери өтө көп. Ошол себептүү ага болгон муктаждык бизде дайыма бар. Ушул орунда сиздерге дагы бир маалыматты кошумчалап өтөйүн. Көпчүлүк адамдар уйку менен уйку безди байланыштыра беришет. Чындыгында уйку менен уйку бездин бири-бирине эч кандай тиешеси жок. Уйку без бул ашказан астындагы без, орусча поджелудочная железа деп коебуз. Эгерде уйку бези сезгенүүчү болсо, аны панкреатит деп айтабыз. Ал эми уйкунун бузулуусу уйку безге эмес, башка нерселерге байланыштуу. Негизи жашыбыз улам өдөлөгөн сайын уйку азая берет. Өзүңүздөр жакшы билгендей, жаш бала төрөлгөндө 22 саат уктайт. Андан кийин улам азайып олтурат. Ошол себептүү биз канчалык жашыбыз өдө болсо, ошончолук уйкубуз аз болот. Эч кур дегенде 1 суткада 4 саат уктасаңыздар деле бул сиздер үчүн жетиштүү болот.